Оштогу Токтогул Сатылганов атындагы Сейил бактын жаңы оңдоп түзөөдөн өткөн тепкичтери талкаланды. Аны белгисиз жаран тепкич аркылуу унаасын айдап түшөм деп жатып талкалаган. Мындай маалыматты Ош шаардык мэриясынын басма сөз кызматы таратты. Маалыматта белгилүү болгондой, унаа тепкич аркылуу түшүп баратканы видео көзөмөл камераларына түшүп калган. Ош шаардык ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматынын өкүлү Замир Сыдыков бул тартипсиздикке шектелип, 21 жаштагы жаран кармалганын билдирди. Окуя 9-июндан 10-июнга караган түнү болгон. Бүгүн 11-июнь күнү унаанын айдоочусу кармалган. Ал кылган ишин мойнуна алды. Учурда чыгымдар эсептелүүдө. Кармалган адам ошого жараша тарттырган зыянды төлөп берерин билдирди. Айтсаң ошол күнгү окуяны эмне болду эле? Ол күнү ошол жака түшүп кетип атып, караңгыда көрбөй, ошол жандагы лестницага салып атышып. Лестницадан түшүп кеттим. Ошо Ош шаарындагы жашаган адамдардын баарынан кечирим сурап калган ишине. Азыр бул жака кимге келдиң? Бул жака тергөөчүлөргө келдим. Сен ушул жасаган ишиң туура эмеспи? Жасаган ишим туура эмес. Мойнуңа аласың кылган? Кылган ишим мойнума алам. Эми ошол кетирилген чыгашаны төлөп бересиңби? Төлөп, ошо мисаны төлөп, оңдоп берем. Тепкичти зыянга учураткан адам такси кызматын көрсөтүп, иштери белгилүү болду.